Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Президент Садыр Жапаров түрк өлкөлөрүнүн лидерлери менен бирге Самарканд шаарындагы Регистан аянтына көчөт отургузду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 11 ноябрда Самарканд шаарына түрк мамлекеттеринин уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин 9-жыйынына катышуу үчүн келген мамлекет жана делегация башчылары менен биргеликте көчөттөрдү отургузууга катышты. Бак-дарактарды биргелешип отургузуу Өзбекстанда өлкө президенти Шавкат Мирзоевдин демилгеси менен ишке ашырылып жаткан Яшыл Макон жалпы улуттук долбоорунун алкагында өттү. Долбоордун максаты республиканын шаарларынын жана райондордун борборлорунда жана калктуу пункттарында экологиялык абалды жана абанын тазалыгын жакшыртуу болуп саналат. Иш-чара Өзбекстан менен Тумонун саммитине катышкан өлкөлөрдүн ортосундагы телекөпүрө форматында өттү. Кыргызстандын борбору Бишкек шаарында бак-дарактарды отургузууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров, түрк мамлекеттеринин Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчилери катышты. Булак президент Кежи. Самарканд шаарында түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммити болуп өттү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 11 ноябрда Самарканд шаарында өткөн түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн 9-чу саммитинин жыйынына катышты. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров аймактык коопсуздук маселелерин көтөрүп, Тумо өлкөлөрдүн соода мамилелерин кеңейтүүгө чакырып, жана уюмдун инвестициялык фондун негиздөө боюнча демилгени колдоду. Тумо мамлекеттеринин башчыларынын чечими менен Кыргыз Республикасынын өкүлү Кубанычбек Өмүралиевди Тумонун башкы катчысы кылып дайындашты. Мындан тышкары чыган жазуучу Чыңгыз Айтматовго көз өткөндөн кийин Алишер Навои атындагы түрк дүйнөсүнүн беремдигине кошкон салым үчүн эл аралык сыйлык ыйгарылды. Сыйлыкты президент Садыр Жапаровго тапшырышты. Булак президент Кежи. Милиция ырчы Бекжан Темирхан кабылган кырсык боюнча маалымат берди. Ырчы Бекжан Темирхан кабылган кырсык боюнча Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан маалымат беришти. Белгилүү болгондой, кырсык кечээ 10 ноябрда саат 22:35 чамасында Бишкек Торугарт унаа жолунун 118-чакырымында болгон. Анда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын 25 жаштагы айдоочусу күн батыштан күн чыгышты көздөй бара жатып, рулга ээ боло албай, жолдон чыгып оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен жүргүнчү катары бара жаткан ырчы окуя болгон жерде көз жумган. Ал эми айдоочу ооруканага жеткирилген. Булак Супер Кежи. Кыргызстандан АКШ менен Туркияга которулган акчанын суммасы рекорд койду. Ушул жылдын сентябрь айында Кыргызстандан тышка 170,4 миллион доллар которулду. Мындай көрсөткүчтөрдү Улуттук банк жарыялады. Сөз жеке жактардын акча которуу системалары аркылуу жүргүзгөн транзакциялары жөнүндө болууда. Анда акча түрдүү валюталарда которулган, маалыматта долларга которулуп берилди. Бул рекордтук көрсөткүч. Адатта акчанын агымы азыраак болчу. Буга чейин 2019 жылдын декабрында 61,2 миллион доллар которулуп, максималдуу чекти көрсөткөн. Жаздан тарта сыртка которулган акчанын көлөмү бир топко өсүп, рекорд арты-артынан жаңыланып жаткан. Ал эми июль айынан тартып, сыртка 100 миллион доллардан ашык акча которулган. Сыртка акча которуулар тууралуу кызыктуу көрсөткүчтөр. Чет мамлекетке которулган акчанын көп бөлүгү адатта Россияга туура келчү.
эми Туркияга жөнөтүлгөнү кескин көбөйдү. Сентябрь айында аталган өлкөгө которулган каражаттын суммасы 55,3 миллион долларды түзгөн. Бул көрсөткүч 2005 жылдан берки бардык мезгилдерден көп. Дал ушул жылдан бери статистика жарыяланып келет. Анын көлөмү 40,3 миллион доллар. Сентябрь айында Кыргызстандан АКШга 3,3 миллион доллар которулуп, бул да рекорддук көрсөткүч болду. Ага чейин Кошмо Штаттарга которулган максималдуу сумма август айында болгон. Анда анын суммасы 0,9 миллион долларды түзгөн. АКШга Кыргызстандан 2005 жылдан бери дээрлик 26 миллион доллар которулган. 9 ай ичинде өлкөдөн чет мамлекеттерге 779,4 миллион доллар которулду. Бул 2005 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Буга чейинки рекорд 2018 жылдын январь-сентябрь айларында болуп, анда 388,4 миллион доллар которулган. Бирок чет мамлекеттерден өлкөгө которулган сумма сыртка чыккандагы акчага караганда бир топко көп. Сентябрда чет мамлекеттерден Кыргызстанга 291,9 миллион доллар келген. Булак Спутник KG. Байден Украинадагы согушту токтотуу үчүн шарт койду. Орус аскерлери анын аймагынан чыкмайынча Украинанын айланасындагы кырдаал жөнгө салынбайт. Бул тууралуу АКШнын президенти Джо Байден билдирди. Менин оюмча, Путин Украинадан өз аскерлерин чыгарып кетмейинче чыр-чатактар чечилбейт, деди ал кече 10 ноябрда чет элдик сапарына кетер алдында журналисттерге берген маегинде. Белгилей кетсек, АКШ Украинага дагы 400 миллион долларлык аскерий жардам көрсөтүүдө. Анын ичинде Киевке 4 Avenger абадан коргонуу системасынын жеткирилиши бар. Жаңы пакет менен Вашингтондун Киевке жалпы аскердик жардамы Джо Байден бийликке келгенден бери 19,3 миллиард доллардан ашты. Булак Назар Ньюс KG.